мындай суроо келиптир. Агартуучу кремди алыптыр. Айым анан бетине угри чыгып баштаптыр. Айымдар, биз негедир бетке угуп чыккан угрини бетин бузууду деп именно косметикадан көрөбүз да. Мен көпчө косметолог болуп иштедим. Көп айымды кабыл алдым. Ушул косметикадан чыгып кетти деген айымдарды көп көрдүм да. Анан сураштырып келсең эле, адам деген адам да, биздин организмибиз тирүү, бир орунда тура бербейт. Нерв болобуз, туура эмес тамак жейбиз, эшикке көп чыгабыз, же наоборот бууга көп турабыз. Проблемалар толтура организмде. Анын баарын ойлой коебуз дагы именно косметикадан чыкты деп ойлойбуз. Жок, айымдар. Көбүнчө ирет угри эмнеден чыгат? Угри тестостерондон чыгат, угри эстрогендин түшүүсүнөн чыгат. Тестостерон кайсы учурда көбөйөт? Кортизол көбөйгөндө. Кортизол бул стресстин гормону. Көптөн бери чече албаган маселе. Вроде бы мындай катуу деле стресс болгон жок. Андай айымдардан сурасаң, мен катуу деле стресс болгон жокмун, эчтеке деле болгон жок дейт да. Бирок көптөн бери күйөөсү менен мамилеси начар, же көптөн бери там кайненеси менен начар мамилеси, же көптөн бери баласы ооруп атат, бир проблема бар. Анан ошол акырын тестостеронду, кортизолду көбөйтөт да, тестостеронду көбөйтөт, угри чыга баштайт. Адамдар косметика деп ойлойт. Эгерде нет, все-таки косметика десеңер, анда питанияны да карап көргүлө. Таттууну көбүрөөк жеп коюшуңар мүмкүн, акыркы убакта мандаринди көбүрөөк жеп коюшуңар мүмкүн. То есть питанияда да бир сдвигтер, аз тойлор болуп атат подряд туурабы? Тойлорго көп барып коюшуңар мүмкүн. Боор жакшы иштебей калды, өт жакшы иштебей калды, угринин чыгышы ошодон да болушу мүмкүн. Питанияны карап көргүлө. И үчүнчү, только если ушунун баары нет, 100% нет десеңер, көбүнчө адам признавать этпейт да. Вот они любят жеңил эле бир себепти табыштычы, өзүнө күнөө койгусу келбейт да. Мен туура эмес тамактанып атам, мен стрессте жүрөм деп айткысы келбейт. Анан нет деп бүт жейсеңер, тогда тазалоону туура кылгыла. Агартуучу крем ооба кичине майлуураак, если бетиңер өтө майлуу болсо, прям мындай сызгырып, мынтип кашык менен сызгырып куруй турган май чыга турган болсо, ооба бул кичине майлуураак. Бирок бул угрини чыгарбайт. Бул бир аз комедон кылышы мүмкүн, кара точка кылышы мүмкүн. Просто тазалоону жакшы tutушуңар керек. Умывалканы алгыла, тоникти алгыла, жакшы жуугула, тоник менен 2-3 мал сүрткүлө, пилингти схема менен бир жумада бир эмес, 3 жолу хотя бы 3-4 жолу колдонгула. Минутасын узарткыла, 5 минут эмес, 20 минутка чейин жеткиргиле. А так нет, прям деген айымдарга анда именно ушу пигментке локалдуу койсоңор болот да. Полный бетке койбой, именно ушул пигмент чыккан жерге койсоңор болот. Поэтому айымдар, угри косметикадан чыкпайт. Чуть-чуть высыпание